Саламатсыздарбы. Оғыды Геошунду программасы. Бүгін Бишкектегі Европа мейманханасында дүниелік тарих жана кыргыз саясатчылары сабак алынбай жатат деген аталыштагы тегерек стол болуп өттү. Ага жогорку кеңештин эки мурдагы спикери Өмүрбек Текебаев менен Зайндин Курманов, экс-премьер-министр Темир Сариев, эксперттер Кубан Мамбеталиев, Эльмира Ногойбаева, Мурат Сүйүнбаев, Советбек Абдрасулов, Эмиль Жураев, Семети Аманбеков жана башкалар катышты. Негизги сөздү Курманов сүйлөдү. Анын айтымында тарыхты жана тарыхый окуяларды жөн гана билбестен алардан сабак алыш керек. Кыргыз саясатчылары болсо, аларга чейин дүйнөдө эч ким жана эч нерсе болбогондой аракеттенет. Ошондуктан эки мурдагы президент азыр чет мамлекетте бозгунда жүрөт. Дагы бир президент болсо, абакта отурат, бирок эмне кылмыш кылганын эмгиче чындап эле түшүнө албайт. Бирок тарыхта улуу окумуштуулар гана эмес, улуу диктаторлор да болгон. Мисалга, Наполеон өзүн император деп жарыялаганы менен Францияда бардык демократиялык түзүлүштөрдү сактап койгон жана адам укуктары сыяктуу баалуулуктарды сыйлачу. Искендер Зулкарнайн болсо дүйнөнүн жарымын багындырып алса дагы, батыш менен чыгышты бири-бирине жакындаткан жана аны тарыхтан билиш керек. Тарыхка элдер балдар энесин же үй бүлөсүн сүйгөндөй муктаж. Тарыхы жок болсо элдер жана адамзат жетим калат. Тарых сабактары болсо бизге ката кетирбеш үчүн керек. Жалпак тил менен айтканда. Курмановдун айтымында АКШ жетекчилиги саясий коррупция менен көп жылдар бою күрөшүп, аны жеңе албагандыктан лоббизм деген түшүнүктү киргизип, ал тууралуу мыйзам кабыл алып, коррупцияны көзөмөлгө алган. Кыргыз саясатчылары болсо, андай тажрыйбаны көрбөйт жана түшүнбөйт. Анткени илим жана анын ичинде тарыхый илим дагы азыр терең кризисте. Курмановдун оюна Эльмира Ногойбаева кошулду жана соңку кыргыз тарыхын да изилдеш керек деди. Даже сегодняшний круглый стол мы не сослались, Бүгүнкү тегерек столдо биз байыркы Грекияны, Орусияны эстеп жатабыз. Бирок кыргыз мисалдарын келтирген жокпуз. Ньютондун бир жакшы сөзү бар. Мен мурдагы гиганттардын ийине чыккандыктан алысты көргөм деген. А биз азыр кимдин ийине чыгып турабыз? Кайсы өзүбүздүн саясатчыларды, президенттерди биз барктап, аларга баа беребиз? наших королей, президентов мы ценим и даем должное. Темир Сариевдин айтымында көп нерселердин Кыргызстанда аты бар, бирок заты жок. Бар нерселер дагы чыныгы өз маанисинде иштеп бирдиктүү бир системага бирикпейт. Сариевдин пикиринде азыр биз улуу деп тааныган инсандарды деле бир кезде алардын замандаштары катуу сындап келген. Ошондуктан азыркы биздин жаман саясатчыларга деле кийинки муундар такыр башка баа бериши мүмкүн. Здесь есть два спикера, которые возглавляли. Бул жерде эки мурдагы спикер отурат. Алар биздин республиканын парламентин бир кезде башкарган. Жана ошондо биз кабыл алган чечимдерден бүгүнкү тарых жаралып жатат. Убакыт өткөндөн кийин башкалар бизди таразага салат. Ушундай саясатчылар болгон экен. Алар тиги же бул чечимди кабыл алыптыр. Алар ушундай таасир кылыптыр деп келечекке. Политики, которые принимали то или иное решение и повлияло на будущее. Бирок Өмүрбек Текебаев анын алдында сүйлөгөн философ Советбек Абдрасуловду колдоп, кыргыз эли менен коому жана өзгөчө жаштар үлгү катары түздөнө турган азыр өлкөдө бир да саясатчы же коомдук ишмер жок экенин билдирди. Анын айтымында коомдогу элита деп аталган катмар дагы ошондой. Бийлигиң же байлыгың барда сен элитага киресиң, бийликтен же байлыктан айрылып калсаң, дароо элита катарынан чыгып каласың. Bundan birinci yıl burun ben ayrı algan aksakallardan Өмүрбек, emne деген sistemi oldu. Kırgızstanda bir жақсы адам kalmaya kaldı. Var canım. Bir жақсы adam kalmaya kaldı. Bizde kaltanın vardı ofis президентlerinde. История жоқ ekendigi. История – это в первую очередь не только факты событий, это в первую очередь еще акценты, тура емес, жақсы жаман.
Талкуну аяктап жатып Зайнидин Курманов жаманбы жакшыбы Кыргызстан өз демократиясын курду. Ал канчалык кыйшык же мыйрык болсо дагы кошуна мамлекеттердеги тартиптен жакшы. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.